Бүгүнкү биология сабагында биз витаминдер жана алардын зат алмашуудагы мааниси деген теманы өтөбүз. Бул теманы өтөөрдүн алдында мен күтүлүүчү натыйжаларды айтып коюшум керек. Биринчи, витаминдер деген эмне экенин түшүнөсүздөр. Андан кийин витаминдердин функцияларын айтып бере аласыздар. Андан кийин тамак аштагы витаминдерди айырмалай аласыздар. Демек, витаминдер деген бул органикалык кошулмалар. Башкача айтканда, адамдын тиричилик процесси үчүн зарыл болгон биологиялык активдүү заттар болуп эсептелинет. Витаминдерден мурун биз ушул тамак аштарды кабыл алуу менен бир нече органикалык жана органикалык эмес заттарды организмибизге кабыл алып алабыз. Бул жерде көрүп турасыздар, органикалык заттардан белокторду, майларды, углеводдорду кабыл алабыз. Ал эми органикалык эмес заттардан суу жана минералдык туздарды кабыл алабыз. Ушул органикалык жана органикалык эмес заттардан тышкары биз витаминдерди кабыл алабыз. Витаминдер бул адамдын организми үчүн өтө мааниси чоң. Биздин жашообузда өтө чоң мааниси бар дагы, көптөгөн оорулардан сактайт. Витаминдер жөнүндө ушул изилдеген орустун окумуштуусу Николай Иванович Лунин, бул орустун улуу биолог окумуштуусу, бул витаминдердин чындап бар экендигин далилдеш үчүн бул атайын эксперимент жүргүзгөн. Бул жерде көрүп турасыздар, Лунин бирдей түрдөгү эле чычкандарды алган дагы, биринчи топтогу чычкандарга кадимки биздин натуралдык сүтүбүз, нак сүттү, табигый сүттү ичирген, берген. Ал эми экинчи топтогу чычкандарга болсо жасалма курук сүттү берген. Андан кийин бунун жыйынтыгы боюнча текшерип көргөндө, нак сүттү берген чычкандарда мындай зат алмашуу жакшы жүргөн, ошондой эле өөрчүп өнүгүүсү дагы жакшы болгон, булар көбөйө дагы алышкан. Андан кийин жашоосун уланта алышкан. Ал эми жасалма аралашма түрдөгү курук сүттү берген чычкандардын жыйынтыгын көрө турган болсок, бул жерде зат алмашуу акырындап жайлап, өсүү өрчүүсү дагы начарлаган дагы, акырында чычкандар өлүмгө дуушар болушкан. Демек, Лунин бул жерден жыйынтык чыгарган, нак сүттүн составында биологиялык активдүү заттар болуп эсептелген витаминдер бар деген жыйынтыкка келген дагы. Демек, витаминдер бул чычкандардын жашоосунда дагы чоң мааниге ээ болду. Бул жерде сиздер 20дан ашык витаминдерди көрүп турасыздар. Бул адамдын организминде ушул 20дан ашык витаминдер бар. Бул витаминдер бул адамдын организминин өзүндө синтезделбейт. Бул биологиялык активдүү заттар болгондуктан биздин организмде жүрүп турган зат алмашууга дайыма таасир берет. Ошондой эле өсүү өрчүүгө дагы чоң таасир берет. Биздин организмибизди коргоп турган иммунитетке өтө чоң таасир берет. Бул жерде витаминдердин бар жок экендиги түстүү точкалар менен берилип турат. А витаминоздо такыр витаминдер жок. Себеби бул жерде көпкө чейин бул адамдын организминде витамин жетишсиз болуп калган. Ошондуктан бул ушул көпкө чейин витамин жетишсиз болсо, бул А витаминоз болот. Ал эми гиповитаминоздо ошол адамдын организминдеги витаминдер нормадан төмөн болуп калган. Ошол төмөн болгондуктан бул гиповитаминоз болот. Ал эми нормадан жогору же көп болуп кетсе, анда бул гипервитаминоз болот. Витаминдерди эригиштүүлүгү боюнча биз экиге бөлүп алабыз. Сууда эрүүчү витаминдер жана майда эрүүчү витаминдер деп. Сууда эрүүчү витаминдерге С витамини, ПП витамини, ошондой эле В тобундагы витаминдерди киргизебиз. Себеби эмне үчүн В тобундагы деп атабыз? Себеби В тобундагы витаминдердин түрлөрү көп болот. Ал эми майда эрүүчү витаминдер А, Д жана К, Е витаминдери. Майда эрүүчү витаминдердин ичинен А витамини көрүп турасыздар, бул ретинол деп аталат. Суткасына 0,4-төн 0,7 миллиграммга чейин кабыл алып турушубуз керек. Бул А витамини сөөктөрдүн туура өсүшүн, ошондой эле көздүн тордомо челдин функциясын жөнгө салат. Андан кийин теринин эпителийинин өрчүшүн камсыз кылат. Жүрөктүн түрдүү ооруларын, ошондой эле рак ооруларын алдын алат. Бул А витамини кайсыл азыктарда болушу мүмкүн? Бул жерде көрүп турасыздар. Брокколини көрүп турасыздар, жаңгактын түрлөрүн көрүп турасыздар, сабизди, суу майларын, сары майларды, сырларды, ашкабактын, данегин, ошондой эле өрүктүн кургатылгандарын көрүп турасыздар. Ушул нерселерди кабыл алганыбызда биз А витамини менен дайыма организмибизди толуктап турабыз. Суткасына сөзсүз 0,4-0,7 миллиграмм А витаминин кабыл алып турушубуз керек. Экинчи майда эрүүчү витаминдердин ичинен бул Е витамини, бул токоферол деп аталат. 12 миллиграммдан 15 миллиграммга чейин кабыл алып турушубуз керек суткасына сөзсүз. Бул эмне кылат организмде? Клетканын дем алуусун жакшыртат, антиоксидант, бул организмге зыяндуу газдарды, зыяндуу заттарды жок кылып турат. Андан кийин биологиялык кычкылдануу процессине катышат.
ошондой эле жүрөк, кан тамыр, рак ооруларынын алдын алат. Ушул азыктарды кабыл албаганда же жетишпегенде тукумсуздук пайда болот, басуунун кыймылы өзгөрөт, ошондой эле тери астында, карында жана ичегиде шишиктер пайда болот. Ушул нерселерди болтурбаш үчүн биз күнүнө 12-15 миллиграммдан Е витаминин алып турушубуз керек. Андан кийинки витамин болуп бул Д витамини эсептелет. Бул дагы майда эрүүчү витамин. Буну кальциферол деп коебуз. Кальциферол же болбосо Д витаминин суткасына 0,2 миллиграммдан алып турушубуз керек. Ал ичегиде кальций менен фосфордун сорулушун камсыз кылат. Бул кайсыл азыктарда болушу мүмкүн? Көбүнчө сүт азыктарында болот. Каймакта, майда, творогто, балыктын майында, балыктын этинде, ошондой эле жумурткада болот. Бул нерселер жетишпегенде адамда ити оорусу пайда болот. Башкача айтканда, фосфор менен кальцийдин алмашуусу бузулат. Ушул нерселер болбош үчүн биз суткасына 0,2 миллиграмм Д витаминин алып турушубуз керек. Андан кийинки акыркы майда эрүүчү витаминдерибиздин бири бул К витамини болуп эсептелинет. Бунун дагы бир аты филлохинон деп аталат. Буну суткасына 120 микрограмм кабыл алып турушубуз керек. Бул эмне кылат? Организмде боордо кандын уюшун тездетүүчү кээ бир белокторду протромбин жана проконвертинди синтездөөгө катышат. Бул биздин организмибизде өтө чоң ролду ойнойт. Андан башка сөөктүн зат алмашуусуна катышат. Бул кайсыл азыктарда болот? К витамини кургатылган өрүктө, картошкада, сабизде, андан кийин помидордо, авокадодо, ошондой эле бананда жана жумурткада, балыктын этинде болот. Бул К витамини жетишпегенде кандын уюшу төмөндөйт. Башкача айтканда, балдар кан уюбай калганда кан бул суюлуп кетет дагы, иштен кан агуу жүрүп, адам өлүмгө дуушар болушу мүмкүн. Андан кийин артериялык кан тамырлардын ичинде керегелеринде туздар кабат-кабат болуп топтолуп калат. Ушулардын топтолбоосуна дагы жардам берет. Ошондой эле сөөктүн бузулушу жүрөт. Ушул нерселерди болтурбаш үчүн биз суткасына 120 микрограмм К витаминин алып турушубуз керек. Эми биз ушул витаминдерди майда эрүүчү жана сууда эрүүчү деп бөлүп алдык. Майда эрүүчү витаминдерге мен аныктама бердим, бир кыйла маалыматтарды бердим кыскача болсо дагы. Эми биз сууда эрүүчү витаминдерден бир экөөнү маалымат берип коеюн. Бул жерде С витаминин көрүп турасыңар. Башкача айтканда бул аскорбин кислотасы деп аталат. Аскорбин кислотасын же болбосо С витаминин суткасына биз 50 миллиграммдан 100 миллиграммга чейин алып турушубуз керек. Бул С витамини бизге кандай жардамды берет? Аз кандуулукка каршы таасир берет. Ошондой эле организмдеги биологиялык кычкылдануу процессине катышат. Андан кийин бөйрөк үстүндөгү бездин гормондорун синтездөөгө катышат. Ошондой эле углевод алмашууда, нуклеин кислоталарын синтездөөдө өтө чоң кереги тиет. Эми бул С витамини кайсыл азыктарда болушу мүмкүн? Бул жерде көрүп турасыздар сүрөттөн. Башка витаминдерге караганда өзгөчөлүгү бул эт азыктары жана башка нерселердеги азыктар эмес, только мөмө жемиштерден алынат. Эгерде бул нерселер организмде жетишпесе, биз синга деген ооруга чалдыгып калышы мүмкүн. Синга дегенде бул жанагы бүйлөлөр сезгенет, ооздун ичиндеги бүйлөлөр канап, ал жерде жаралар пайда болушу мүмкүн. Ошондой болгон мезгилде биз С витамини жетишсиз болду деп билебиз. Андан башка аз кандуулук байкалат. Андан кийинки акыркы сууда эрүүчү витаминдердин бири болуп В тобундагы витаминдерди айтабыз. В тобундагы дегенибиздин себеби бул жерде В тобундагы витаминдердин бир нече түрлөрү бар. В1, В2, андан кийин В6 жана В12 деген түрлөрү бар. Булар ошол В тобундагы витаминдер болгону менен бул жерде ар биринин ар түрдүү граммда кабыл алып турушубуз керек. Мисалы, В1 витаминин 2-3 миллиграмм алышыбыз керек. Бул нерв жүрөк кан тамыр системасынын оорусу, бери деген оору менен ооруга чалдыгып калышы мүмкүн жетишпесе. Экинчи, В2 тобундагы витаминди 1-2 миллиграмм кабыл алып турушубуз керек. Бул ооз көңдөйүнүн булжыр челинин көрүүсүнүн бузулушуна келиши мүмкүн эгерде жетишпесе. Ал эми В6 витаминин 1,5-ден 2,8 миллиграммга чейин кабыл алышыбыз керек. Эгерде жетишпесе, В6 витамини аз кандуулук жана тери оорулары, дерматит пайда болушу мүмкүн. Андан кийин акыркысы В12 витаминин 2-3 микрограмм кабыл алып турушубуз керек. Эгерде бул жетишпесе, аз кандуулук же болбосо рак, нерв тканынын бузулушу болушу мүмкүн. Эми бул жерде ушул В витаминдерин жетишпеген ооруларын пайда кылбас үчүн биз кандай
немелерди, мөмө жемиштерди же болбосо кандай азыктарды кабыл алышыбыз керек? Бул жерде көбүнчө эт азыктары, тооктун эти, уйдун эти, жылкынын эти же болбосо койдун эттерин кабыл алышыбыз керек. Андан башка банан, ушул сыяктуу азыктарды кабыл алсак, биз ушул жердеги жазылып турган ооруларга чалдыкпайбыз. Витаминдердин тамак ашта сакталышы. Бул жерде ошо витаминдерди баягындай алардын сапатын жоготпош үчүн биз мындай темир буюмдарды пайдаланбашыбыз керек да. Бул жерде пиязды бычак менен кесип атат, а бычак бул темир, бычактын учу бул темир менен, темирден жасалган. Ошон үчүн көбүнчө мындай мөмө жемиштерди же болбосо мындай чийки жей турган нерселерди бычакты пайдаланбастан эле жегенге аракет кылышыбыз керек экен. Себеби ал жерде витаминдер өзүнүн сапатын жоготпойт да. Анан көбүнчө күндүн нурунан алыс кылышыбыз керек экен өзүбүз жей турган азык заттарды. Себеби күндүн нуру дагы бир канча витаминдердин сапатын жоготот экен да. Анан эмелерди тамак ашты жегенде, мындай тамак ашты жасаганда дагы көбүрөөк курубастан бууга бышырган пайдалуу экен организм үчүн. Ошону жасагандан кийин дагы жарым сааттан 1 саатка жеткирбестен ошол убакытта даярдагандан кийин жеш керек экен да. Себеби ал кескенден кийин дагы уже саат өткөн сайын ал өзүнүн сапатын витаминдер жогото баштайт экен. Ошон үчүн салаттарды жасаганда тезирээк жегенге аракет кылышыбыз керек экен. Эми ушуну менен бүгүнкү витаминдер боюнча өтүлгөн теманы жыйынтыктайбыз. Мен сиздерге жогоруда жакшы эле маалыматтарды бердим деп ойлойм. Бул нерселерди аткарып, күнүгө ушундай нормадагы витаминдерди алып турсаңыздар, сиздер эч кандай ооруларга чалдыкпай, өмүрүңүздөрдүн узун болушуна өбөлгө түзүлөт. Көңүл бургандыгыңыздар үчүн чоң рахмат. Саламатта калыңыздар.